Musulmandın musulmançılığı toluk boluşu üçün jaşosunun 5 tarmağın şeriatga layık kılış gerekti. Oşonun birincisi imaniyat, jürek, işeniş, iman ele. Har bir adamdın Allah'a bolgon işenimi, peygamberlarga, periştelerge, ahiret gününe, taqdırga, ölgönden keyin kayra tirilүүгө, бейиш тозокко işenimi туура жана бекем болуш керек. Себеби бардык жасалган кыймыл-аракеттер ошол ишенимге негизделет. Бардыгы. Жашоодогу ар бир учур адамдын ишенимине негизделет. Аллах рызкы берет деген бекем ишенген адам оорлук кылбайт. Аллах сактайт деген адам бирөөдөн коркпойт. Demek birinci bölük oşol. İmaniyat tuğra jana beken boluş gerek. Bulu şunda bir hakikat, iman biz işensek dağı oşonda, işenbesek dağı oşondaydı. Oşogo payda bolot eger biz işensek. Bul bölük turalı kunde de sabak bolup turat. Eme ikinci bölügü toluk İslam'dın ikinci bölügü bul ibadat. İbadat kulçuluk. Kaysıl işte жасап сооп болот десеңиз ошол ибадат болот. Арабчасы ибадат, кыргызчасы кулчулук. Ибадат деген эмне? Биздин жасап жаткан иштерибиздин бардыгы ибадатпы же кээ-бирлери ибадат эмеспи? Ибадат болуусу үчүн эки нерсе шарт. Бири Аллахтын өкүмү болуш керек, экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөндөй жасалыш керек. Намаз мисалы ибадат, себеби Аллахтын өкүмү. Peygamberimizin sünneti körsetip bergen kanday namaz olsun. Orozo ibadat. Sebebi Allah'ın hükmü Peygamberimiz karmap körsetken. Acılık ibadat. Zekat ibadat. Kur'an oku, zikir çalu, davat ibadat. Hem şulardı eğer biz jasay turgan bolsak ibadat bolot. Birok biz andan sırtkarıdağı köp nerselerdi jasaybız soğup bolot dep. Ошолор дагы чындап эле сооп болобу же болбойбу? Чындап сооп болуусу үчүн аны пайгамбарыбыз дагы жасаган болуш керек да. Мисал катары айтканда, биз балдарыбызды сүннөткө отургузганда сүннөт той кылабыз. Ажылык умрага барып келгенде ажы той кылабыз. Бирөө каза болгондо 3-40 жылдык кылабыз. Ошого көптөгөн каражаттар иштетебиз. Сооп болот деп. Ошол чындап эле сооп болобу же болбойбу? Eğer oşol çında öyle ibadat bolgondo anda paygambarыбыз жана сахабалар эмнеге жасабады? Алар соопко анчалык куштар эмес биле, же кызыкпай биле соопкочу. Пайгамбарыбыз жасабаса, мен неге жасайм андачы? Ошондуктан туугандар, ибадат, качан ибадат болот, качан ошол чында эле пайгамбарыбыз жасаган болсо. Пайгамбарыбыздан кийин ким мисалы пайгамбарыбызга 3-тük, 40-тык, жылдык деп мал союп, элди чакырып Кур'ан окутту? Ölgön adamga күндө Kur'an okusa, күндө ihsan kılsa bolot. Bolbayt emес, bolot. Бирок şariatта мүмкүнчүлүгү бар адамга гана, мүмкүнчүлүгү барчалык кылса. Бул бир адатка айланып, мүмкүнчүлүгү бар дагы, мүмкүнчүлүгү жок карызга алып дагы жасаган бул ибадат эмес туугандар. Бүгүнкү күндө бул бидат бул. Bidat degeni dinde yok. Peygamberimiz жасаган эмес, сахабалар жасаган эмес, бирок биз жасап атабыз. Бүгүн ажылыкка, умрага барган кыйын эмес, оңой. Бирок келгенден кийинки той кыйын да. Үйлөнгөндөй той болот, ошончо каражат болот. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem дагы бир жолу ажылыкка барган, 4 жолу умра кылган. Ажылыктан сырткары 3 умра. Бирок ошолордун биринде дагы той кылган эмес. Биздики эмне өзгөчөлүгү бар? Ошондуктан өз ибадаттарыбызды алыска кетпей, өзүбүздүн имамдарыбыздан, алымдарыбыздан тактап жасай турган болсок, ибадат болот. Каза болгон адамга айттым го, төө союп дагы ихсан кылсаңыз болот, эгер мүмкүнчүлүгү бар болсо. Мүмкүнчүлүгү жок бир адам карыз алып, атасына жылкы сойсо, эми ошону кантип адамдар жейт? Же азыр дагы бир бидат бар. Өлө элек ашын берип коет кээ бирөөлөр.
Тирүү жүрүп ашын берип коет. Бул не деген бидат бул? Жаназасын да окуп койсун анда. Кабырында казып койсун, кеде-кеде барып жатып турсун. Эмнеге биз кийинки эртеңки 2-3 күн кийинки январдын намаздарын азыр окубайбыз? Эмнеге алдын ала аш беребиз? Себеби ошол ишти жасаган адамдар эч кимесе алымдардан тактап жасаган эмеспиз да. Бул адам өлгөндөн кийинки 3-40 жылдык Орто Азияда эле бар. Индонезия, Малайзия мусулмандары да жок. Индия, Пакистан мусулмандары да жок. Европа, Америка мусулмандары да жок. Араб өлкөсү мусулмандарында жок. Бир эле Орто Азиянын мусулмандары да бар. Эмне себептен? Бир замандарда Орто Азияда өтө арчаачылык болгон. Өтө кыйын жашоо болуп, кээ бир адамдар жумалап, айлап, эт жебей, жөн эле будай наны же арпа наны менен жашап калганда, мына ошол кезде алымдар элдин курсагын ойлоп, элдин ден соолугун ойлоп, байларды ихсан кылгыла, садака кылгыла десе кылбайт. Анда ошол мүмкүнчүлүгү бар, колунда бар адамдардын атасы, апасы, баласы бир нерсеси каза болгондо, сиз бир нерсе союңуз, Куран окуйбуз деп, ихсан кылабыз деп, ал адам союп, элдер кичине эт жеп калып, 3 күн өткөндөн кийин 3 болду деп дагы бир мал сойдуруп, 40 күн болгондон кийин дагы бирөө сойдуруп, ага чейин дагы бирөөнүкү каза болуп калып, анан 6 айдан кийин дагы бир эскертип, анан 1 жылдан кийин эскертип, ошентип ачкачылыкта ачка калган элдин курсагын багуу үчүн байлардын кедейлерге ихсан кылдыруудун бир ыкмасы эле бул. Кийин ачарчылык токтоп, Аллах Таала токчулук берди, бирок бул нерсе калып калды да. Салтка айланып калып калды бул. Бүгүнкү күндө өзгөчө Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, каза болгон адамга кафе, ресторан кылып туруп, 500 адамга чейин чакырып туруп, жылкы союп, бардыгына тамак беребиз да. Ачык айтканда жасаган адамдардын биринин дагы соопчулук ниети дагы, үмүтү дагы жок. Себеби соопту үмүт кылган адам кедейлерди чакырат эле. Качан көрдүңүз кыркашта, жылдыкта кедейлер отурганын? Жалаң байлар отурат го. Жалаң колунда барлар отурат го. Эгер чындап ихсан кылганда, чындап маркумга сооп болсун дегенде, эмнеге айылдагы, шаардагы муктаж адамдарды чакырып, ошолорго тамак бербейт? Себеби bundan биздин максатыбыз сооп эмес да. Биздин максатыбыз эл көрсүн. Атасына ушундай чоң аш берди деп айтсын үчүн жасайбыз. Бул ачык эле нерсе. Бул реалдуу нерсе. Жашыра турган эч нерсеси жок. Биз кедейлерди тойлорубузга да киргизбейбиз. Ифтарлыкка да киргизбейбиз. Кыркашка да киргизбейбиз биз. Көрүңүздөр, кафе, ресторандарда болуп жаткан кыркаштарга машина кое турганга жай жок. $20,000 машинеси менен келген адамга ихсан кыласызбы сиз? Ошол садака болобу ошол? Садака дегени жөө баса албаган адамга, буту баспай үйүндө жаткан адамга алып барып берсеңиз, ошол садака болот. Бүт жаса алмай биздикичи. Ошондуктан бул ибадат эмес туугандар. Бул болгону бир адат, бул бир салт бул. Ошон үчүн мынчалык каражат кылган шариатта дурус эмес. Карыз алып кылган. Кээ бир областтарда, Кыргызстандын эле кээ бир аймактарында 5, 6, 10 айылга чейин эл чогулуп, 3 дагы, 40 дагы келет, ал киши 10, 15 уй, 2 чоң мал союп, ошол адамдарга аш берет экен. Жок болсо аксакалдар өзү барлардан карызга алып берет экен ортого түшүп. Бул кандай жашоо бул? Карызга алып ажыга барса болбойт туугандар. Карызга алып ажыга барса болбойт. Биз неге карызга алып туруп ихсан кылабыз? Ошондуктан ибадатты бир карап алалы, бир көзөмөлдөп алалы. Аллах бизди мүмкүнчүлүгү жок нерсеге милдеттендирген эмес. Мүмкүнчүлүк жокпу? Ажылык парыз эмес. Мүмкүнчүлүк жокпу? Зекет парыз эмес. Ден соолук жокпу? Орозо да парыз эмес. Туруп намаз окуй албайсызбы? Отуруп окуңуз. Отуруп окуй албайсызбы? Жатып алып окуңуз. Бирок кыркашты карыз алып туруп кылыңыз. Бул кантип акылга дал келет тууганда? Бул акылга сыйбайт го. Тойлорубузду караңыз. Шариатта эң оңой нерсе той эле. Бүгүн мусулман өлкөлөрдө эң кыйын үйлөнүү мусулман өлкөлөрдө. Кыргызстанда үйлөнүү канча кымбат?
Turkiyada üylönүү үчүn 50 000 dollar акчасы жок адам üylөнө албайт. Балдар 40-ка кирип кеткен, кыздар 35-ке кирип кеткен üylөнө албайт. Индия, Пакистан, Бангладеш, мусулман, мен көрүп келген нерселерди сиздерге айтып берип атам да. Араб өлкөсүндө 100 000 доллар акчаңыз жок болсо üylөнөм деп ойлобой коюңуз. Анча акчасы жокпу? Пожалуйста, 500 доллар, 1000 долларга кеңири зина кылып жүрө бер. Рухсат. Себеби üylөнүш үчүн 100 000 доллар керек. Менде жок анча. Зина үчүн 500 доллар жетет. Пожалуйста. Тойду кымбат кылгандан максат зинаны оңой кылышты. Доступный кылыш. Шариатта эң оңой нерсе üylөнүү эле бар. Бул дагы бир бидат. Тойлордо ушунчалык тойго каражат кыла бергендиктен дуаларыбыз да өзгөрүлүп кеткен да, тапканың тойго буйрусун. Неге тапканым тойго буйрат экен? Тапканың өзүңө буйр десе, жакшылыкка иштет десе болбойбу? Дуаларыбыз дагы ошондой да. Üylөнүш ушунчалык кыйын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам üylөнүп көрсөттү. Жөнөкөй той кылып мүмкүнчүлүккө жараша, орточо той кылып, чоң той кылып дагы эмнени көрсөттү? Мүмкүнчүлүккө жараша кылсын. Азыр шаарларыбызда тойханалар өтө көп. Кезек жок. Барсаңыз очерет. Неге? Фаланчы элеп койгон, түкүнчө элеп койгон. Bir адамга 2000 сом, 500 адам чакырат, 1 миллион сом, эт-сетин кошо алып келесиз. Мечиттин курулушуна десе, ошол адам 2000 сом бербейт. Бирок той үчүн миллион сомду санап алып барып туруп чайкананын ээсине элди чакырып отургузганга эле берет да. Себеби мечитке берсек эч ким көрбөйт да. Тойханада 500 кишилик той берди деген наам керек бизге, наам, атак даңк керек. Кимдин баласы? Паланчынын баласы. Кимдин тою? Паланчы. Ошончолук чоң той 2 айдан кийин конфликт, уруш талаш себеби той канчалык жөнөкөй болсо ошончо береке болот да. Бул нерсени мен кылбай коеюн, сиз кылбай коюңуз, ошону менен токтойт булчу. Мен жасабайын, сиз жасабаңыз. Эч ким мажбурлабайт. Демек ибадатты такташыбыз керек. Молдоке мен ушундай кылайын деп жатам, ушул кандай дейсиз? Шунчалык терини кесип коюп, адам 3 күн той берет да. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү, сүннөттөрдүн корозу го. Күндө багымдатка барып үйгө келип той бериң, анда 2 рекет сүннөт окуп келдиңиз го. Улак берет адам. Шу күндөрдө бирөө той берип жатат, баласын сүннөтөгө 3 күндүк той. Тойго белекке коюлган эле нерселердин баасы, бир мешит кура турган акча да, жөн эле белекке. Ал бала өзү билбейт, 3-4 жашар бала. Ошон үчүн сурайлы дамыла сүннөт тойго канча каражат кылыш керек? Бала төрөлгөндө өзүнүн не каражаты бар? 40-тык, баланын 40-тыгы чыгат эмес. Баланын 40-тыгы чыкпайт туугандар. Мурда адамдар өтө уялчаак болгон, ачык сүйлөй алган эмес балдарына. Шариатта аял киши төрөгөндөн кийин 40 күнгө чейин аялына жакындык кылбаш керек. Ошону балдарына айта албай, аялы төрөгөндөн кийин аялыңды кайын журтка алып барып кой. Ошол жакта апасы үйрөтөт, бала караганда, анан баланын 40-ы чыкканда алып келет. Бул баланын 40-ы эмес эле, апасынын 40-ы эле болчу. Хикмат менен айткан анычы. Биз бала 40-ы чыкты, сой эле сой, бешик той, сой эле сой, тушо кести, сой эле сой. Аллах бизге перзент берди, бир неамат берди. Бизди Аллах Таала бир банкомат кылып жараткан эмес да. Балалуу болсок да каражат, үйлөнсө да каражат, өлсө да каражат. Ошондуктан биздин акчабыз жок. Каяка кедейлерге жардам берели десе жок, жетимдерге акчабыз жок, мечитке акчабыз жок, медресеге акчабыз жок. Не үчүн? Себеп мына биздин расход кыла турган жерлер. Ар бирибиздики. Мечитке акча чогулса, мечиттин ичинде общий садака чогултканда 50 сом, 100 сом. Үймөй жүрүп чогултканда 500 сом, 1000 сом. Тойлорубузгачы? Тушо кестилерибизге, сүннөт тойлорубузга, 40-тыктарыбызга санабайбыз го. Демек ибадатты бир жолу көзөмөлдөп алалы, карап алалы. Ушул ибадатпы же ибадат эмеспи? Кыз чыгарып жатам, кандай кылсам сүннөт болот, шариатка ылайык болот? Эл катары эмес.
Men surayım barıp damıladan aytip beret. Siz surаңыз barıp aytip beret. Ökөөбүз балдарыбызды үйлөйбүз, турмушка чыгарабыз, бирок жөнөкөй той менен. Көп каражаты жок, мүмкүнчүлүккө жараша. Ошондо үйлөнүү жеңил болсо эмне болот? Көп жаштар убагында үйлөнөт, жаман иштер токтойт. Жамандык токтосун деген менен, жамандыктын алдын алуу менен жамандык токтобойт. Ошол жамандыкка шарт түзүп бербейли. Демек экинчи динибиздин экинчи бөлүгү биз толукташыбыз керек болгон бул ибадат болгондо. Ар бирибиз келечекте балдарыбызды үйлөйбүз, кыздарыбызды чыгарабыз. Ошолорду шариатка ылайык жасайлы. Биздин жашаганыбыз дагы берекет болсун, үйлөнгөнүбүз дагы берекет болсун, биздин өлүмүбүз дагы берекет болсун. Бирөөгө жүк болбосун. Өлдү кетти, артынан балдары дагы өлбөсүн. Жашасын алар. Бул экинчи бөлүк эле. Бул эки бөлүккө кичине бир аракет болуп жатат. Адамдар бүгүнкү күндө кичине динди үйрөнүп, кичине намаз окуп, умрага барып, анча-мынча орозо кармап, ажылыкка дагы барып. Бул эки бөлүккө Кыргызстанда бүгүнкү күндө кичине аракет болуп жатат. Бирок калган 3 бөлүк ошол бойдон жатат да. Бул эмне? Муамалат, муашарат, ахлакият.